Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Şükür. Şükür bul ırazı bolu деп айтышат алымдарыбыз. Алла Таала берген бардык жакшылыктарда, неаматтарда, ошондой эле кыйынчылыктарда дагы Алла Таалага ыразы болуу бул шүгүрлүк кылуу, шүгүр келтирүү деп айтышат. Шүгүр кылуу бул пайгамбарлардын сыпаты болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кечелери түнү менен ибадат кылып, туттары ишип кеткен убакта айтылат эле: Алла Таала сиздин өткөн күнөөлөрүңүздү, келерки күнөөлөрүңүздү кечирип койгонго балким жетишерлүү деп айтса, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: Афала акуну абдан шакура, мен Алла Таалага шүгүр кылуучу бенде боло албаймын банда деп айтат экен. Алымдар шүгүр кылууну үчкө бөлүшөт. Тил менен шүгүр кылуу, жүрөк менен шүгүр кылуу жана амалдагы шүгүр кылуу деп айтышат. Тил менен шүгүр кылуу бул ат-талаффузу биха деп айтышат алымдарыбыз. Алхамдулилла сөзүн айтып Алла Таалага шүгүр кылуу болот. Ал эми жүрөктөгү шүгүр кылуу бул Алла Таала берип турган бардык жакшылыктарды, неаматтарды ыраазы болуп, ошондой эле Алла Таала берип турган кыйынчылыктарга дагы, оор турмушка дагы ыраазы болуп, чын жүрөктөн ыраазы болуусу бул жүрөктүн шүгүр кылуусу деп айтышат. Ал эми амалдагы шүгүр кылууну алымдарыбыз айтат: Алла Таалага моюн сунуу. Жана айткандай эле бардык жакшылыктарына тил менен шүгүр айткандан кийин, жүрөк менен ыраазы болгондон кийин, эми Алла Таалага моюн сунуп жашоо бул амалдагы шүгүр болот деп айтышат. Мусулман адам ар дайым шүгүр менен жашайт. Алла Таала берген ден соолукка, үй бүлөгө, жумушка, бала бакырага, бардык жакшылыктарга шүгүр менен жашайт. Ар дайым отурса турса, алхамдулилла. О жараткан Алла, өзүңө гана шүгүрлөр болсун. Же бир кыйынчылык келип калган учурда, турмушта эмнелер гана болбойт. Оор күндөрдө дагы сыноо болгон, ден соолукта, башка нерседе сыноо келген убакта дагы Алла Таалага шүгүр айтып, о жараткан Алла, өзүңө шүгүр деп жашайт чыныгы момун адам. Биз көпчүлүк учурда Алла Таала бизге берген жакшылыктарды, неаматтарды байкабай калабыз. Үй бүлөдөгү, жумуштагы, башка ден соолуктагы бардык жакшылыктарды Алла Таала берип турса, бизге жетишпей калган бир нерсенин айынан Алла Таалага шүгүрсүздүк кылып жиберебиз да. Алла Таала Кур'анда айтат: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим, ва ин шакартум ла азиданнакум деп айтат. Эгер силер шүгүр кылсаңар, силерге дагы кошуп беремин деген маанидеги аят келет. Ошондуктан мусулман адам Алла Тааланын бардык жакшылыктарын, неаматтарын тили менен шүгүр кылып, жүрөгү менен ошол нерсеге ыраазы болуп, жетишпеген жагына канаат кылып жашообуз керек болот. Алла Таала баарыбызды жүрөгүбүздө, тилибизде, амалыбызда шүгүр кылуучулардан кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи таала ва баракатух.